Карагылачы балдар, булар эмнелер? Туура айтасыңар балдар, булар микробтор. Мен микробтон аябагандай коркум. Эгер микробтор биздин организмге кирсе, биз ооруп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан дайыма өздүк гигиенаны сактап, колубузду сабындап жуушубуз керек. Эгер микроб биздин организмге кирсе, дарыгерге кайрылышыбыз шарт. Саламатсыңарбы менин акылдууларым? Келгиле, сабакты баштап алалы. 27 ноябрь азык-түлүк. Балдар, азык-түлүк дегенде эмнени түшүнөсүңөр? Туура айтасыңар балдар. Күнүмдүк колдонуп жаткан организмге керек болгон заттар, балдар. Деги эле азык-түлүктүн 4: нан азыктары, эт азыктары, сүт азыктары жана ошондой эле суусундуктар. Келгилечи балдар, экинчи көнүгүүнү карап көрөлү. Бул жерде сөз айкаштарын түзгүлө дейт. Демек, биринчи сөз айкашын карайбыз. Эң сонун сакталат. Андан кийин жакшы сакталат. Андан кийин балдар, туздалган бадыраң, туздалган помидор. Дал ушундай кылып аткарабыз. Андан кийин 4-чү көнүгүү балдар. 4-чү көнүгүүдө орус тилиндеги сүйлөмдү кыргыз тилине которот экенбиз. Биринчи сүйлөм вот магазин. Мына дүкөн болуп которулат, балдар. Калгандарын да которуп жөнөтөсүңөр. Андан кийин балдар, тапшырма китебиңердин 67 бетинде берилген 7-чи көнүгүү. Бул жерде диалог берилген. Диалогдо суроолор бизге даяр, ошолорго жооп жазасыңар. Балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Саламатта калгыла.